Менин кыялым. Автор Айлин Д. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Жамиля бай түрк адамга турмушка чыгыптыр. Бул кабар айылга дуу тарады. Дуу тарабаса деле белгилүү боло тургандай. Арзу менен Нуриланын кымбат кийгени бул жакта турсун. Унаалуу болушту. Баягы 2 бөлмөлүү үйдүн ордуна заңгыраган үй салына турган болду. Арзу жеткен жетпеген жердин баарына мактанып жатты. Кызым турмушка чыкты. Колунда бар немекен? Калыңга деп $20,000 салды. Кийинкиси дагы болот дешти. Бул ызы чуунун ичинде Мурат байкушка гана абал болду. Бир гана жолу Жамиля менен сүйлөштү. Кызым, башканы айта албай ыйлап калды. Ата, ыйлаба, менде баары жакшы. Ушундай кылганым туура болду, деди Жамиля супсак гана. Үнүндө кубаныч деле сезилген жок. Кайдыгер, туюк сүйлөдү. Атанын ого бетер жүрөгү эзилип калды. Колунан келе турган нерсеси жок эле. Ошентип кунарсыз күндөр өтүп жатты. Бир күнү ичиндеги булк эткен кыймылды тойду. Элейип колу менен ичин баса калды да эки жагын карап алды. Бул наристенин биринчи жолу өзү тууралуу кабар берген эле. Акыл эсин жыйгыча наристе дагы бир жолу булкуп алгандай болду. Жамилянын ушул күндөн баштап өзүнөн өзү ичиндеги балага сезими пайда боло баштады. Сүйлөшөргө адам жок, кээде аны менен сүйлөшүп калчу. Күндөн күнгө балага мээрими түшүп баштады. Керемдин деле көздөгөнү ошол болчу. Балага көнүп калып, оңой менен таштап кете албасын алдын ала билген. Дайымкысындай эле Керемдин эсеби туура болуп баштады. Баланын жынысын али билиш элек болчу. Жамиля таптакыр эркек болуусун каалабай жатты. 6-туюм менен мураскерди жарык дүйнөгө алып келбесе, Керемден оңой кутулчудай сезими бар. Бакчага чыгып, ичин сылап баласы менен сүйлөшө кетти. Сенин энең кызык. Бүгүн анын туулган күнү. Эч ким билбейт. Бул күнү Алибек мага жерден чукуса да акча таап белек берчү. Кыздардын баары көз артчу. Мен болсо ичимден кубанып отура берчүмүн. Билесиңби? Мен сени жакшы көрбөйм деп ойлочумун. Бирок азыр сенден башка кармана турган эч кимим жок экенин билип жатам. Сен зордук зомбулук менен кирдиң жашоомо. Бирок сени сүйбөй койгонго мүмкүнбү? Айтчы, эне баласын сүйбөй койгонго болобу? Менимче болбойт. Бирок менин апам... Жамиля унчукпай калды. Баласына жүрөгүн ачыткан таарынычын айтпай эле койгусу келди. Керем дайыма аны аңдып турат. Эми да алыстан көз чаптырып, ичин сылап жылмайып бир нерселерди айтып жатканын көрүп өзүнчө кубанып алды. Ичи бышып кетти. Ал дагы болочок баласын сылап, ага бир нерселерди айткысы келди. Бул каалоо ушунчалык күчтүү болчу. Баарын унутуп, Жамиля жакка кадам таштады. Сен кайда? Деген желкесиндеги аялынын үнү тык токтотту. Бакчага? Бүгүн мен Ахмет менен Жамиляны үйгө чакырып коноктогум келди. Сен кандай дейсиң? Сынап жатат. Керем далысы менен аялынын шектүү көз карашын сезип турду. Макул, эмнеге болбосун? Мен кубанып кабыл алам. Кандай болгондо да Ахмет менин бир тууган иним, деди ал артына кылчайып карап, эч нерсе болбогондой жаркылдап. Эсма Султан, келиниң менен уулуңду биз конокко чакырып жатабыз. Менимче өзүңө татыктуу келин катары элдин алдына көрсөтөсүң, деди Керем. Ошол кече үчүн Жамиляны чоң соода борборлоруна алып барып кийинте турган болушту. Кызыктайды ал келүү. Туулган күнүн эч ким билбей туруп, аны алтын күмүшкө ороп салышты. Албетте, бул үй бүлөгө келин болуу оңой бекен. Ушул эле күнү эбегейси Стамбулдун дал ошол районунан Алибек Жамилянын туулган күнү экенин эстеп, кичинекей мамалак сатып алды. Стамбулда кадам сайын тез татым сатуучу жайлар. Ал жердеги идиш жуучу, короо шыпыруучу, официант деген иштердин дээрлик көбүн мигранттар аткарат. Бул ишке Алибек кирип алганына 2 ай болгон. Айлыгы жакшы, өзүнө туруктуу батир таап алган. Батирине жетет, ашканын чогултуп жүрөт. Ошол күнү атайын шаар көргөнү чыккан. Колунда Жамиляга арналган мамалак. Аны эмне кылаарын, эмнеге сатып алганын деле билбейт. Болгону 5-класстан бери адат болуп калган. Жамилянын туулган күнүн унут да калтыра албады. Мурун сөйкө, шакек же бир башка нерсе берчү эле.
эмнеликтен жүрөк кармаган мамалак сатып алганын түшүнбөдү. Деңиз бойлой басып жүрүп орундуктардын бирине отуруп калды. Катуу ойго чогуп кеткен экен. Бир маалда саатын карап кетүү үчүн ордунан турду. Турган боюнча катып калды. Көргөн көзүнө ишенген жок. 2 аттам аралыкта Жамиля турат. Өзү. Жамиля деди алгач шыбырай. Анын шыбыраганын эч ким укпады. Эми кыйкырып жиберди. Жамиля! 2 аттап жетип кучактап калды. Азыр түшү болуп калчудай жүзүн сыйпалап жиберди. Жамиля андан бетер ден дароо. Стамбулдан Алибекти кезиктирем деп 3 уктаса түшүнө кирген эмес. Жами, жаным менин, сенсиң бул, сенсиң деп жатты ишене албай. Сен кайдан? Кыз апкарып кетти. Сени издеп келдим, бирок таба албай. Ал Алибектин издеп келерин билген эмес. Эч нерсени билбейт экен да. Көзүнө жаш толду. Кайдасың сен? Кайсы райондосуң, иштеп жатасыңбы? Жамиля эки жагын каранып алды. Көзүндө коркуу бар эле. Анын аркасынан калбаган эге көрүнбөдү. Чоң соода борборуна келип, аны муну тандап жатышкандан пайдаланып, жашырынып чыгып кетип деңиздин жээгине келген. Минтип Алибекти жолуктуруп калам деп эч ойлогон эмес. Жүрү, деди ал, энтиги Алибекти колдон ала. Кайда? Мени издеп калышат. Сен менен сүйлөшкүчө эч ким таппай турган жерге кирели. Алибек колдон алды. Энтиге жетелешип алдыга шашып бара жатышты. Мындан ары эмне болот? Эч нерсени ойлогулары келбей, кол кармаша кетип бара жатышты. Эмне унчукпайсың? Эмне дейин? Мени бекер издеп келдиң. Мен... Үнү титиреп кетти кыздын. Айтпа, унчукпа. Бүгүн минтип кучакташып отурганыбыз жетет, калганын кийин сүйлөшөбүз. Алибек колун кыса берди. Экөө тең бир нерсе өзгөргөнүн сезип турушту. Өзгөчө Алибек шалпайып арыктаганын, жүзүндөгү билинер билинбес сепкилдерди, кучактатпай коомайланып турганын байкады. Бирок өзгөрүлбөгөнү өзүнө бериле тиктеген сулуу көздөр, наристеникиндей эриндери. Жамиля бутунун учуна тура калып, жигиттин мойнунан шуу жыттады. Алибектин жытын аябай жакшы көрөт. Жагымдуу, жылуу, сөз менен айтып бере алгыс сонун жыты бар. Көрбөгөнүнө жарым жылга жетпеген убакыт болсо да, бири-биринин чоңоюп кеткенин сезишти. Бул башкача бир сезим эле. Экөө тең балалык сүйүү эмес, кадимки эле аял менен эркектин ортосунда боло турган башкача сезим жаралганын байкашты. Бул андан да аярлуу, андан да терең, тапжылдыргыс кумарлуу эле. Буга Жамилянын акылы жетпеди, бирок бир ички туюм менен сезип жатты. Жолуккандарына 3 саат болду. Бирок маанилүү деле сөз сүйлөшө алышпады. Сагынып, ичи эзилип тиктешет да отурушат. Кетишим керек, деди акыры кыз. Кайсы райондо жашайсың? Сураба. Эмки жолу деп сөз бердик го. Баарын эмки жолу айтып берем. Телефонуң барбы? Кантип байланышабыз? Телефонум жок. Бирок жекшемби күнү ушул жерден жолугалы. Саат канчада? Билбейм. Ыңгайы келери менен чыгып бул жерге келем. Сени күтөм. Сен да мени күт. Сөзсүз келесиңби? Келем. Тура турчу. Канча убакыт? Жарым саат. Коштошоордо кызды жанынан чыгаргысы келбей турса да, тиштенип жатып кое берди. Кыз тез-тез арымдап жөнөдү. Жигит артынан тиктеп туруп, анан тизе бүгүп отура калып, жер муштап ыйлап жиберди. Жамиля жок деген кабарды уккандагы Керемдин кебетеси Эсманын көз алдынан кетпей жатты. Көзүнөн каары чыгып, өкүрүп, бакырып жатты. Эч кимди жада калса шектенет деп үй кызматкерлерин да ойлободу. Көзүңдү алба дебедим беле, деп акырды. 2 мүнөттүн ичинде көздөн кайын болуп кетти. Соода борборунда жүргөнбүз. Кайсы жердеги? Кадыкөйдөгү. Адашып кеткендир анда. Жок, менимче атайлап качты. Керем башын мыкчып отуруп калды. Кайра телефонду тере берип, болгон үнү менен бакырып алды. Тез 20 мүнөттүн ичинде таптык дегиле, болбосо. Айтканындай болду. Жарым сааттын ичинде Жамилянын табылганын, үйдү көздөй алып жөнөшкөнүн айтышты. Шүгүр, Аллага 1000 мертебе шүгүр деп алды Керем, босогодон аны көргөндө. Жамиля анын жүзүнө тиктеп да койбоду. Акырын басып өз бөлмөсүнө өтүп кетти. Өзүн күнөөлүү сезип келет деп ойлогон мырза таң кала оозун ачып туруп калды.
өзүнө келип Жамиланын аркасынан бара жатып энесинин көзү менен токто деп жатып белги бергенин байкады. Жаагын сүргүлөп ыңгайсыз абалда туруп калды. Эртеси эле Керем бакчадан Жамиланын каршысынан чыкты. Кечээ кайда жүрдүң? Кыздын кашын серпе сенин кандай ишиң бар дегендей кайдыгер кабагын чытып койгону акыркы чек болчу. Колунан сүйрөй бактардын далдоосуна тарта берди. Кайда жүрдүң дейм? Менин күйөөм ким? Я, менин күйөөм Ахмет. Мен өз күйөөмө гана түшүндүргөнгө акым бар. Сен мага эч ким эмессиң. Андыктан сенин суроолоруңа жооп жок. Сабырымды түтөтпө, Жамиля. Мен сени. Алкымы буулуп кетти. Чакчаңдаган көк көз неменин көздөрүнөн жаш ирмеле түштү. Эгерде азыр жүрөктүн тили болгондо эмне деп сайрайт эле? Мени жинди кылдың. Акыркы күндөрү мен өзүмдү сени көрүү, сенин үнүңдү угуу үчүн гана жашап жүргөндөй сезем. 40 жашка жеткенде акылды адаштырган мындай нерсеге туш келем деп ойлогон эмесмин. Болгондо да үй кызматчысың. Өз инимдин мыйзамдуу аялын сүйүп калам деп ойлогон эмесмин. Бул эмне? Сени көрмөйүнчө ордумда тура албайм. Ахметти жетелеп жүргөнүңдү кызганычтан өлүп калгым келет. Бир да эркектин колун сага тийгизгим келбейт. Сенин бөлмөңдө уктап жатканыңа көзүм жетмейинче өзүм да уктабайм. Балким, сен менин баламды карыныңда көтөргөнүң үчүн ысык сезилип жатасыңбы? Эмне сыйкырың бар, айтчы. Бул сүйүү эмес. Жок, мен сени сүйүшүм мүмкүн эмес. Бирок сүйбөй коюшум да мүмкүн эмес. Эмне кылам эми? Бул күнөө менен кантип жашайм? Жүрөктүн тили болгондо алдында турган кызга ушуларды сайрамак. Бирок айта албады. Өзүн жек көрө тиктеп турган жанга эч нерсе деп айта албай койду. Жамиланын эң жек көргөн адамы Керем. Жек көрүүдөн да ашып кеткен, ыктыярында болсо өз колу менен өлтүрүп койгонго даяр болгон бир сезим анын ар бир кыймылынан көрүнүп турчу. Керемдин аялы Шерифе аны бир көргөндө байкады. Бирок ал түшүнө албаган нерсе Керемдин кызды көргөндө өңү өзгөрө түшкөнү. Кызык, бул кызда Керемди кызыктырган эмне сыр бар деп көп ойлончу болду. Канчалык аңдыбасын, канчалык тиктебесин, Жамиланын жек көрүүгө толгон көзү өзгөрбөдү. Атайы экөөнүн мамилесин байкайын деп уюштурган бул кечеге үй бүлөгө жакшы санаалаш адамдарды да чакырган. Коноктор Жамилага тигилип жатышты. Келесоо Ахметтин аялы кандай неме болду экен деген чоң кызыгуу бар эле. Баары Жамиланы таң калып карашат. Айрымдары ачык эле сөзгө тартып, акыл эсин байкап жатышты. Турган турушу менен башка дүйнө. Булардын аялдарындай болуп көп сүйлөбөйт, жасакерленбейт, мактанбайт да, кеңкейбейт. Ыгы менен сүйлөп, ким эмне десе ошого жараша жооп берип жатты. Күбүр шыбырлар. Кайдан келген? Мындай сулуу, жашай алат деп ким ойлоптур? Байкасаң, турушунда таң калаарлык бир ак сөбүктүк бар. Эсма ханым да оңой эмес, балдарын жөн жерден үйлөндүрө бербейт. Кыргыз дейби улуту? Байлыктын күчүн карачы. Ахметке бул тиет деп ким ойлоптур? Керем булардын баарын угуп жатты. Ого бетер кызганычы башына тээп чыкты. Деги эле элден мындай реакция болот деп күткөн эмес. Ким муну минтип кийинтип жасантып салды? Баары ашыкча деп күңкүлдөп алды. Тулку боюна көз чаптырса, узун эле көйнөк кийип турат. Бир аз гана жакасы ачык көйнөктөн мойну коюп, эни болууга даярданган көкүрөктөрү, эркектин баары андан көз өтүп жаткандай титиреп кетип жатты. Араң өзүн токтотту. Башка учур болгондо колдон жетелеп алып чыгып кетет эле. Шерифенин көзү да өзүндө экенин билет эмеспи? Жакында бара албады. Эч нерседен, дүйнөдөн кабары жок бир гана Ахмет. Жамиланын колун бекем кармап алып, ким эмне десе жалжайып күлүп турат. Ага аялыбы, же үй кызматчысыбы баары бир эле. Жанында турса болду, ойносо болду. Жамиланын колдорун кармап ойноп жатып, Ахмет кокусунан катуу кайрып жиберди. Ооруп кеттиби же чочуп кеттиби, Жамиля кыйкырып жиберди. Баары колу ооругандан көзүнө жаш ирмеле түшкөн Жамиланы, арсалаңдап күлгөн Ахметти тиктеп калышты. Үй бүлөнүн трагедиясы ушул жерде эле. Эсма ханым да, Керем да абалды башкара албай калышты. Мындай учурда кой десе Ахмет каткырып,
же өзүн өзү башка койгулап жиндилик кылып токтобой калат. Эге тез арада Ахметти конок үйдөн алып чыгып жакын турган Керем Жамиляга 2 аттап жетип, аркы бөлмөгө киргизип кетти. Билегин караса кызарып калган экен. Аяп кетти. Кызарып турган жерин үйлөп соороткусу, башынан сылагысы келди. Жанына келип колун кармады эле Жамиля колун жулуп алды. Эмне керек сага? Сага уур, билем сага Ахмет менен жашоо тозок, деди, эмне дээрин билбей. Жамиля үн катпады. Айтчы, мен сен үчүн эмне кыла алам? Абалыңды жеңилдете турган нерсе болсо айт. Менин шааргыдыргым келет, өзүм жалгыз. Кайра келе турган жолду жакшы билем. Эгерде абалымды жеңилдеткиң келсе, кайсы жерге баргың келет? Бешикташ районуна. Ал жакта менин тааныш эжем иштейт, сүйлөшүп келейин. Болуптур. Айдоочу каалаган жериңе жеткирип коет. Келериңде такси менен кел, болобу? Жамиля үн каткан жок. Эми жуманын аягына чейин күтүү керек. Бир жуманын ичинде Алибек катуу сагынып кетти. Мурун кантип чыдадым экен деп өзүн өзү таң калып коет. Жекшемби күнгө чейин убакыт жылбаганын айт. Анан жолугушту. Бирин бири көрөөр менен аалам тегиз боло түштү. Курсагың токпу? Деди Алибек. Ток. Кое тур. Экөөбүзгө донер анан айран алып алалы. Баягы жашыруун жерибизге барып. Макул. Жамиля баарына макул. Ачка турганына деле, ток болгонуна деле. Алдында айран менен донер жеп отурган кыргыздын мигрант жигити кирсе чыккыс үйдө. Эсепсиз байлыкты, башындагы баленин баарын унуттуруп салды. Аны менен дүйнө кенен, жашоо деңиздей көк түстүү, күн мындан да жарыгыраак болчу. Али, сен мага сөз бере аласыңбы? Эмне деп? Жашооң башка менен болсо да мен унутпайм деп. Кандайча? Сен мага сөз берчи. Жамиля, мен канча жыл жашасам да, башка аял алып, башка менен бактылуу болсом да сени эч качан унутпайм деп. Андай болбойт да. Эмнеге? Унутпай, ичиңден бирөөнү сүйүп жашай берсе такыр болбойбу? Алибек үн катпады. Бир топтон кийин башын көтөрүп мындай деди. Мен сага андай убада бере албайм. Сени бул жерден алып кетем. Эгерде алып кете албасам, анда унутууга тийишмин. Болбосо минтип жашай албайм, жаным. Кана, эми мага баарын айтып бер. Жамиля болгонун айтып берип жатты. Келгенден баштап акыркы күнүнө чейин эч бир окуяны жашырбай айтты. Акырында көзүн жумуп, өкүмүн күткөн күнөөлүүдөй отуруп берди. Алибек азыр мени сөгүп туруп кетип калса эмне кылам? Мен аны көрбөй кантип жашайм? Деди жанталаша. Алибек тура калып, өлтүрөм, ал кайда? Азыр башын жулам деп да кыйкырган жок. Сен ушундай экениңден улам бул иш болду, дебеди дагы. Көпкө ойлонуп отурду, өзү менен өзү күрөшүп. Канча болду боюңдагы балага? Билбейм, менимче 3-4 ай. Балким андан да көптүр. Мени жакшылап ук, азыр мага жолукканыңды билдирбе. Эч кимге шек алдырба. Мен Данияр деген журналист байкеге жолугуп калгам. Мен ага сени издеп жүргөнүмдү айткам. Бул иште эмне кылыш керек экенин ал жакшы билет. Бизге жардам берет. Сен мени кечиресиңби? Сени күнөөлөбөйм, жаным. Сени бул жака кетирбей алып калышым керек эле. Эгерде сен канча күнөөлүү болсоң, мен да ошончо күнөөлүүмүн. Мен сени бул жерге таштабайм. Балаңды да. Чогуу кетебиз, бир жолун табам. Алибек ушуларды айтты. Ызасы, кызганычы муунтуп жатса да, Жамиляга бир ооз жаман сөз айтпады. Көзүнүн жашын билдирбей сүртүп алды да Жамиляга эркелете күлө карады. Баары ордуна келет. Ишен мага, жаным. Жамиля кучактап алды. Бекем, күчтүү, жыпжылуу кучак. Эбегейсиз чоң шаарда деңиздин шамалынан, дүйнөнүн адилетсиздигинен, баардык жамандыктан коргоп ала турган адамы бар. Ал мына жанында. Дүйнөдө мындан артык бакыт болмок беле. Сарайдын ичинде күңкүлдөшкөн үндөр. Акырын угулуп калбасын. Үндөр бир аздан кийин басылып жай сөзгө түштү. Бул Жамилянын сиңдиси Нурила эле. Бул жоругубуз элге билинсе, эмне билбейт дейсиңби? Жигит мыскылдуу карады. Кыз ага таң кала карап отуруп калды. Сен мени аласыңбы? Сени алсам соттолуп кетпеймби? Мектепти бүтө элек болсоң. Аз калды, жакында бүтөм. Анда ошондо сүйлөшөбүз.
Өңдөрү тамчы суудай окшош бир тууган эки кыздын мүнөзү таптакыр эки башка эле. Жамиля токтоо, сабырдуу, намыскөй болсо Нурила жеңил ойлуу, ойноктогон, тез кайгырып, тез унуткан, чүпүрөк чапырак, байлыктан башканы ойлобогон жан болчу. Нурила өзүнүн сулуулугун эрте сезди. Келбети эркектер үчүн чоң курал экенин билип колдонууга өттү. Жамиля болсо ушул кезге чейин өзүнүн сулуу экенин байкачу эмес. Байкаса да жөн гана жараткан ыруулугун бийликтеп кабыл алчу. Арзуу адамга терең карай билбеген адам. Бул жолу да ал Нурила кош бойлуу экенин элден кийин билди. Ушак кулагына жетери менен үйгө чакырды. Алма жеп отурган экен. Апасынын өңү кубарып кирип келгенин көрүп ордунан тура калды. Чынбы? Апа, чынбы деп жатам. Боюңда бар деп айтышты. Деп келе жатып кызынын тулку боюна көз жүгүртүп келип шалдырап отуруп калды. Сен эмне кылдың, я? Сен менин кыялым эмес белең? Мен сени Бери дегенде университетте окутуп. Бул эмне? Чаңырды, кыйкырды, жулкулдатып колу да тийди кызына. Бирок чындык деген чындык эле. Бөрсөйгөн курсагын эч кайда алып бара албайт болчу. Кимден бул? Апа, мен Касымдын чалагайын баласынанбы? Ушул жерде эле жүрүп калчу эле. Нурила жер карап туруп берди. Түртүп жиберип Арзуу сыртка жөнөдү. Ыйлап бара жатты. Биринчи жолу ичи ачыша, жаны кашайып кетип бара жатты. Анткени Нурила энесинин кыялы болчу. Эмне кыялданса ушул кызына байланыштуу эле. Мен жетпеген нерсеге кызым жетет деп ойлочу. Бери дегенде депутаттын уулуна күйөөгө берем деген кызы минтип, Касымдын чалагайын баласына эч чыраа көрбөй ыйлап бара жатты. Нурила ошол эле күнү жигитинин алдына бырылдап отурду. Апам билип калды. Эми эмне кылабыз? Арген дейм, апам билип калды дедим. Уккан жоксуңбу? Ой, угуп жатам. Дүлөй эмесмин, ойлонуп жатам. Ойлоно турчу эмне бар? Айт ата энеңе, келип колумду сурашсын. Жок, азыр болбойт. Азыр шартыбыз жок, анын үстүнө мен жакында чет өлкөгө иштегени кетем. Эмне? Эмнеге мага айткан жоксуң сен? Дулдуйуп отуруп берген жигитти коркунуч менен тиктеди. Кечир, азыр үйлөнө албайм, деди ал көзүн ала качып. Селдейип турган кызга башка эч нерсе айта албады. Керим Жамиляны тиктеп турду. Бир өзгөрүү болгондой, бир аптадан бери көзүндө бир жалт-жулт эткен жалын пайда болду. Эмне болду буга? Деп кооранып алды. Аркасынан ээрчиген адамды алып койгон кайра коюшу керекпи? Эмне болушу мүмкүн? Деп эки анжы ойдо болуп өзү артынан аңдымак болду. Жамиля болжошкон жерге келди да ары жак бери жагын каранып алды. Алибек негедир көрүнбөдү. Бир аздан кийин алыстан карааны көрүндү эле, өзүн токтото албай ылдамдап басып анан жүгүрүп жөнөдү. Абайла, Жамиля, деди келе жаткан Алибек. Уккан жок, уга турган абалда беле. Тим эле көрүшпөй калган күндөр кылымга барабар болуп кетип баратса. Жамиля жүгүрүп жөнөгөндө эле таң кала тиктеп турган Керем айланасын карап, анын каршысында ылдам басып келе жаткан кең далылуу жигитти көрдү. Ал дагы шашылганы менен жүзүндө бир токтоолук бар. Бул ким, деди таң кала Керем. Бул абалга аныктама бере албай карап турду. Ушу кенедей кыз мынчалык айлакерликке барат деп ким ойлоптур? Экөө жетип кучакташып калышты. Жамилянын жүзү анын машинасын карап тургандыктан жүзүн даана көрүп турду. Сүйүнгөндө көзүндөгү нурлар көбөйүп, супсулуу болуп кетет тура. Оозун жапканга алы келбей тура берди Керем. Андан да бутунун учуна тура калып, узун бойлуу жигиттин мойнунан жыттап, экөө өбүшө кеткенде даана өлдү. Мүмкүн эмес. Бул түшүм болуш керек, деди өзүнө өзү. Жок, бул Жамиля эмес, деп жатты, акыл эси көрүп турганынан танып. Ичинен миллион жолу кайталаса да реалдуулук болчу. Ичи куйкаланып, тирүүнүн өлүгү болуп турду. Өзүмдүкү деп менчиктеп алган. Көңүлү бурулуп ошол менен таң атып, күн батып калган адам экенин бүгүн анык сезди. Сен сүйлөштүңбү, эмне болду? Данияр байке менен сүйлөштүм. Түрк жаранына тийген адам бир катар мыйзамга баш ийиш керек деп айтты. Ойлонуп отуруп качып кете турган болушту. Ошондо гана Жамиля паспорту өзүндө эмес экенин билди. Паспорт? Эмне паспорт? Менин паспортум Керемде. Кайда катылганын билбейсиңби?
Билбейм. Жамиланын көзү жашылдана түштү. Негизи эмне деген адам бул? Сенин паспортуңду алганга кандай акысы бар? Көзүмө бир көрүнсө? Алибектин эрксизден жини келип баштады. Ал эми бул экөөнү тиктеп отурган адам эки чайнап бир жуткусу келип жатканын байкаган жок. Ажырашкысы келбей жатып эки жакка тарашты. Кеч алдында Ахмет төгүп чачып жеп жаткан тамагын сабырдуулук менен жыйнап, кайра алдына берип жаткан кызды таң калып тиктеп отурду Керем. Тим эле периште. Кимдин кучагынан келдиң? Эмне кылып келдиң? Тиги келе сол күйөөсүнүн капарына да келбес. Көз алдына бутунун учуна тура калып, тиги эркектин мойнунан жыттаганын элестетип онтоп алды. Кыжырын баса албай столдон туруп кетти. Анын жеп койчудай көз карашын энеси туйду. Өз баласын билбейби? Эбак билет мунун оюнда эмнелер бар экенин. Ошол нерседен чочулачу. Эсма ханымдын бир ою эле эптеп бала төрөлгөндөн кийин Жамиланы мекенине кайтаруу. Каршы терши баса берген уулун кыжырлана тиктеп койду. Бул көз карашты туйганы менен токточу да эмес тиги. Өз бөлмөсүнө кирип бара жаткан Жамиланы колдон алды. Жүрү, сөзүм бар сага. Көзүнөн жаалы учуп турган эркекти тиги токтоолук менен тиктеп турду. Эч коркуп койбогондой. Макул, менин да сөзүм бар, деди акырын. Азыр эле бүркүп ыргытчудай болуп жаткан тиги жоошуй түштү. Бул кызда бир нерсе бар, аны токтото ала турган. Экөө бөлмөгө киришти. Түз, тайманбай тиктеп турган көздөн Керем жалтана түштү. Угуп жатам. Жок, биринчи мен сени угуп көрөйүн. Анан өзүмдүн версиямды айтам, деди Керем. Мага паспортум керек. Эмнеге? Жөн эле өзүмдө болуусун кааладым. Башка айта турган эч нерсең жокпу? Жок, баары биз сүйлөшкөндөй. Мен бала төрөлгөндөн кийин таштап кетем да жаңы жашоо баштайм. Керем жакындап келе жатты. Көздөрү чоңоюп, артка кетенчиктеген Жамиланы кимге окшоштуруп жүргөнүн эми билди. Неслихан. Эмне? Сен ошол актрисага окшош экенсиң. Бирөөгө окшоштуруп эле таппай жүргөм. Анын көзү жашыл, сеники капкара. Болгону ошол. Жамиля эч нерсени түшүнбөдү. Көк көздөрү гана түшүнүксүз жалт жулт этет.